Как всегда, рад видеть вас и разрешите начать пресс-конференцию, посвященную теме 2020 год объявлен годом защиты и поддержки детей. Общественное объединение «Элет Койгою» обращается к народу Кыргызстана, к президенту, к правительству Джугургу Кенешу с просьбой помочь вывести детей и их семьи, оставшиеся в лагерях Сирии. Участники сегодняшней пресс-конференции: Алайкулова Марипка Мукамбетовна, председатель правления общественного объединения «Элет Койгою», Рулдаева Салтанат Айткуловна, представитель общественного объединения «Элет Койгою». И, значит, я, наверное, представлю, вот, родственников, да, которые согласились выступить. Это вот Рахманбердиева Махпузам Ахмаджановна, Сидикова Икволай, Кадырова Бурулай Нурбаевна, Мураталиева Купуль Мурзабековна, Абдулдаева Чолкун Кадырбековна. Это родственники уехавших в Сирию, мамы есть. Сариф Рамаз Занубекович, Доладжанова Нуриля, мама, и Садыгалиев Амангельди Сарубекович, по-моему, тоже, да, брат, наверное, да, у вас уехал. Так, пожалуйста, сестра. Так, садитесь сюда. Здравствуйте, участники сегодняшней конференции. Я обращаюсь также ко всему народу Кыргызской Республики с болью на сердце, потому что в 2019 году, 1 мая, ко мне обратились родители девушек, которые уехали в Сирию. С того момента уже прошло 9 месяцев. Мы провели 3 или 4 пресс-конференции, а также 3 круглых столов. Нами была принята резолюция, в котором говорится, что о необходимости возврата детей и наших граждан Кыргызской Республики. Также нами написано письма в Джорков Кенеш, МВД, правительства и президенту Кыргызской Республики. Это отправлено уже 24 февраля. Мы официально отправили письмо, также пригласили о принятии участия на нашей пресс-конференции. Почему мы даем эту пресс-конференцию? Задается вопрос. Как вы видите, мы приготовили баннер, где обозначены наши граждане, которые находятся в Сирии. Если сказать, если, например, посмотреть соцсети, раньше были какие-то неприятные выступления, а в данный момент сейчас люди начали уже думать иначе. Мы думаем, надо возвращать детей. Может быть, я на русском языке, на официальном языке не могу полностью изъявить свое, так как, может быть, у меня не хватит такой, я лучше на кыргызском языке обращусь. Саламатсызбы, кыргызстандыктар, ушу пресс-конференциянын катышуучулары. Биз 2019 жылы 1 майда бизге ушу Сирияга кеткен ата-энелер кайрылган. Ошол күндөн баштап 20-30-40 катка чейин жазылды. Ушу Сириядагы балдарды 1 жаштан 8 жашка чейин жана ошондой эле 137 аялды кайрылып келгенге. Пресс-конференциялар берилген, 3 жолу пресс-конференция бердик. Андан тышкары 3 круглый тегерек стөлдөрдү өткөрдүк. Ошол тегерек стөлдөрдүн натыйжасында биз резолюция кабыл алганбыз. Официально резолюцияларды ушул биздин гос органдарга да жибергенбиз. Андан тышкары СМБ менен дагы чогуу биргиликте иштештик, 10 отделдар менен да иштештик. Бизде болгон информацияларды бергенге аракеттендик. Анткени биздин иштеп аткан нерселерибиз, мисалы үчүн WhatsApp менен да напрямую ошо Альполь лагерь менен, Роуш менен
байма бай катташып ошо WhatsApp менен сүйлөшүп кадимкидей баарлашып аттык. Бүгүнкү күнү ушул пресс конференцияны бере турган натыйжа эмнеден келип чыкты? Анткени азыркы күнү ошол Аль-Холь лагеринде, Роуш лагеринде, бул Сирияда эмес, жанагы аябай мындай военный точкаларда эмес, бул лагерде качып чыккан эмес, элдин баарысын, ошо бала чакалардын баарысын жыйнаган лагерде ситуация аябай катуу оор болуп атат. Эмне себептен? Ал жерде азыр балдар өлүп атат, тамак аш жетпей атат, мустак сууктан дагы суук тийип ооруп өлүп атышат. Ошондуктан азыркы күнү быйылкы жылды президентибиз балдарды колдоо жылы деп аткандан кийин ошол 8-9 айдын натыйжасында көп эле иштер аткарылды болуш керек биздин мамлекеттик деңгээлде. Азыркы күнү ошо суранабыз да, кыргыз элине да кайрылып кетет элем. Жаман киши жок негизичи. Биз улутубузду, ошол мамлекетте жашап аткан элибизди көздүн карагендей негизи сактап алышыбыз керек да. Бул мисалы үчүн чет мамлекеттерде мына Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан бардыгы тең өзүнүн жарандарын кайтарып алышты. Азыркы учурда ошол жарандар жашап атышат, коомго кадимкидей катышышты. Азыркы учурда мисалы үчүн жаман жакшысын биз уга элекпиз. Демек аларды алып келсек эчтеке деле болбойт болуш керек. Эми мен кыска нускала айттым. 24-күндө официалдуу түрдө каттарды жибергенбиз. Жогорку кеңешке, Сооронбай Шариповичке да кайрылып жибердик. Ошондой эле МВДнын министрине жибердик. Совет безопасностька каттарды жибердик. Эми ойлойбуз, биздин эл эткөйгө коомдук бирикме жөнүндө көп эле маалымат бар болуш керек. Биздин иштеген иштерибизди да көп көрүп аткандарыңызга. Андан тышкары биз мындай айтканда жөн эле көчөдө жүргөн адамдар эмеспиз, биз карапайым элбиз. Рахмат. Каттарды качан жибердик дегенсиз, кабылыңыз? 24 февралда. Ушунда. Саламатсыздарбы, урматтуу конференциянын катышуучулары, мекендештер, баарыңыздарга кутмандуу күнүңүздөр менен. Урматтуу мекендештер, катышуучулар, ушу эне баланын укугун коргоо комитетинин төрайымы катары жана ошондой эле ушу эл эткөйгөй коомдук бирикмесинин Чүй областы боюнча тең төрайымы катары мен Урулдаева Салтанат Айткуловна ушул жерге Урулдаева өзүмдүн оюмду айтканы келдим. Мен дагы өзүмдүн оюмду айта турган болсом, биздин акыркы убактарда ушул 2019 жылдын май айларынан бери ушу эл эткөйгөй коомдук бирикмеси ушу Сирияга кеткен өзүбүздүн мекендештерибиз боюнча кабарларды алып 137 аял киши бар экенин тактады жана азыркы убакта ошондой эле 400дөн ашык жаш өспүрүм балдар бар экен. Жашы 1 жаштан 8 жашка чейин экен. Анан ушул жерден ойлонобуз да, мисалы үчүн Казакстандан, Россиядан, башка өлкөлөрдүкү бардыгы өздөрүнүн жарандарын таштабастан алып келди ошол жактан. Алып келип, ошо кандай условияларды эме кылып жарандарын абдан жакшы карап жатышат. Биз жактан Кыргызстандан эч кандай көңүл бурулбай жатат. Ошол май айынан бери эле каттар кетип, конференциялар, тегерек столдор өтүп ушу маалыматтар алат. Бирок эмнегедир дагы деле жоопсуз болуп жатат да. Ошол себептен жакын арада Айка Мухамбетовна айткандай эле каттар жолдонду тийиштүү жерлерге, бийлик адамдарына, тийиштүү мамлекеттик органдарга. Ошондой эле конференциялар мынакей бүгүн дагы ушу кеңири жайылтабыз деп ушуну өткөзүп жатабыз. Анан ар бир эле мамлекеттин өзүнүн жарандарын эч жака таштабайт экен да. Кандай болгон күндө да жарандары ошол жарандарын өзүнүн мамлекетине алып келип, мамлекеттин бүтүндүгүн сактаган биздин эл деп кыйналып турган убакта колун сунат экен. Эгерде биздин мамлекетибиздин ошо бийлик адамдары кыйналып турганда карапайым элди карабаса, кол сунбаса, анан качан кол сунат? Эгерде биз мына мамлекетибизге ишенебиз, бийлик адамдарына ишенебиз, ошолорду, ошол карапайым эл деген мамлекет бар үчүн ошол эл
карапайым эл бар үчүн мамлекет болуп атат. А мамлекет бар үчүн биздин бийлик адамдары, президентибиз, депутаттарыбыз, жогорку бийлик тутактары, мамлекеттик кызматкерлер болуп жатат. Анан карапайым элдин бир гана ишенгени ошо бийлик адамдар болуп экен. Өзгөчө ошо президенттен көп нерсени суранып талап кыла алат экен да. Ушул жерден ушу эне баланын укугун коргоо комитетинин 7 дубан боюнча эне баланын укугун коргоо комитетинин төрайымы катары ушу биздин президенттен суранат элем да. Биздин президентибиз өзү динге жакын, баягы ыйманы бар, элим жерим деп күйүп иштеп атам деп өзү дагы айтып келатат. Карапайым эл үчүн иштеп атам, элдин кызматын кылып атам деп. Ушу биз ишенип турабызбы? Кичине болсо дагы бизде ишеним бар. Ушул Сириядан жаш балдарыбызды, ушу аялдарыбызды ушул жака алып келип бериңиздер депчи. Анткени ал жактагы балдар 1 жаштан 8 жашка чейинки балдар экен. Ошол мына маалыматтар тарап атат да, ошол жактан келген адамдарды эсли алып келип койсок, бул жактан бир кооптуу нерсе болушу мүмкүн, зыянын, залакасын тийгизиши мүмкүн мамлекетке депчи. Эми ушу 1 жаштан 8 жашка чейинки балдардан кандай зыян болот? Например, зыян болбойт да, эгерде азыр ушундай жардамга зар болуп турган убакта, ушундай зомбулуктарды көрүп турган убакта алып келип жардамын берип койсо, анда бул элдерибизге кичине болсо да мындай мамлекетке мындай ишеним пайда болот да. Значит, биз ушундай бир кыйынчылыкка туш келсек, мамлекетибиз бизди сактап калат экен деп. А эгерде азыр алып келбесе, убакыттын өтүшү менен алар все равно келет бул жака. Келет, тирүү калгандары келет. Азыркы убакта мына 20га жакыны каза болуп калыптыр деп атышат. Тирүү калгандары келет. А келген күндө ошондой кандай эме жаратат? Вот именно ошол убакта бир эме кооптуу нерсени жаратышы мүмкүн. Анткени ал жактан деген зомбулукту көргөн бала, ошол зомбулук менен жашап жүргөн эме, тем более ал жактан кандай нерселерди үйрөнүп келет. Ошону алып келип мамлекеттен ошол нерсени кылышы мүмкүн. Азыр суранып аткан убакта, ошо кыйынчылык башынан өтүп аткан убакта алып келип алганда, ал нерсеге чекит коюлмак. Мамлекетке дагы ыраазычылыкты билгизип, карапайым элде да ишеним пайда болмок. Мына мисалы биздин ошо жарандарыбызды алып келсе, аял заттарыбыз мынакей качан эле ошол кыргыз эли ушу аял затын коргоочу эле. Аял деген эркекке ишенет. Аял. Эркек киши мен баягы кандай деп айтсам, ошондой сыяктуу эле мен окшой алганда карапайым эл мамлекетке ишенет. Мамлекет бар үчүн ошо карапайым эл жашап, ушу мамлекеттин баягы ушу менин зарылчылыгымды чечет, кыйынчылыгыма ушу мамлекет гана түтөт, ушу мамлекет гана мени эме сактап алат деген үмүт менен жашайт. Анан башка өлкөлөрдүн биздин элдерибиздин эмне айырмачылыгы бар? Башка жактагылар деген жанталашып барып өздөрүнүн жарандарын алып келип атат. А биздикин эмнеге алып келишпейт? Ошолорду алып келип, психический жактан алар сырына бузулду, жакшы бир психологдорду даярдап, убакыттын өтүшү менен ал адамдар деле ордуна калууна келет. Жаныбарларды деле үйрөтүп деле баягы адам сыяктуу кылып алатышпайбы? Анан кантип ушу биздин өзүбүздүн жарандарды, адамдарды кантип ушул жерге алып келип, мындай эме кылып албаса болбойт. Психологдор менен даярдап туруп, ушу коомду аралаштырганда алар деле жашоосун өткөзүп кетет. Мисалы үчүн Казакстандан келгендерди угуп жатабыз, кадимки эле бүт условия түзүп, психикалык жактан дагы бүт жардамдарды көрсөтүп, ушундай бир жакшы нерсе кылып атканда, азыр коомго аралашып, үйлөнгөнү үйлөнүп, күйгө тийгени күйгө тийип, кадимкидей эле турмуштарын көрүп жатышат. Биздин кыргыздын жарандарынын андан эмне кемчилиги бар? Мисалы үчүн ал жерден өзүңүздөр деле билет болушуңуздар керек, маалыматтар тарап атат. Мисалы үчүн казагы болобу, өзбеги болобу, өздөрүнүн жарандарын алып, бирок улуту казак болсо дагы, өзбек болсо дагы таштап албай атышат. Анткени алар деген Кыргызстандын жараны, өзбек улуту болобу, казак улуту болобу, зато биздин жаран, Кыргызстандын жараны. А Кыргызстандын жараны болгондон кийин Кыргызстандын мамлекети, ошо бийлик адамдары милдеттүү ошо биздин жарандарды алып келгенгечи. Ошол себептен дагы бир жолу суранамын, эч кандай мындай
жаман нерсени ойлосо эле жаман боло берет. Ошол себептен жакшы нерсени ойлоп туруп ушу биздин жарандарыбызга жардамыңыздарды кылдырып койсоңуздар абдан сиздерге ыраазы болот элек да. Мынакей президентибиз Туугандардан сүрөт сатып Жок, мен эмесин башта болгону бүтүрүп алам, туугандардын эмесин бүтүрүп. Сизге бир суроо токтойынчу бакта. 137 400 деген сандарды кайсы булактарга кайрылып аласыз? 137 аяз аты бар деп, бул элек көйгөй коомдук бирикмесинин эметип анализдеп жүргүзгөн маалыматтардын негизинде такталганда 137 аял бар экени. Ал эми 400 бала бар экени биздин ушу элек көйгөй коомдук бирикмеси бул азыр эле чыга калган жок. Могу эми 1 жыл болду, 2019-тун баштарынан бери. 1 жылдан бери такталды да ушу баары. 1 жылдан бери туугандардын маалыматы менен. Мисалы үчүн мына могул жерде деле сүрөттөрдү карасаңыздар, ушул жерде мына могу биздин бүт биздин жарандар. Ушул жердечи мындай террористке окшошкон, же болбосо бир мындай башка эмелерди көрүп атасыздарбы? Байкасаңыздар, баардыгы эле кыргыз жарандар. Ошо 1 жаштан 8 жашка чейинки балдар болуп атат. 5 асылынан 1 жаштан 5ке чейин. 5 жашка. Анткени 14 кетти да, 4-5 жыл болду да төрөгөндөрүнө жак. Анан кийин ошол жарандарыбыз кантип ушул жерге келип алып зыян келтирет. Просто психический жактан эле кичине бир жардам көрсөтүп коюш керек. Коомчулук менен аралашып, алар деле өздөрүнүн немесин кылып кетет. Не обязательно аларды неме кылып. Деме, Английский. англис тилинде резолюцияны окуп берсин. Mr. Muhammadkali Dushekevich, it is not the first time that we are addressing you with pain in our hearts. We are the parents of children who are in the UAE, came to Syria in Al-Qaeda building. You are always ready to listen and find the best way to solve the problem of almost everyone who comes to you. And I must pay tribute to you, Mr. Prime Minister. You have helped many people resolve difficult issues in all areas because you are the executive branch of our government. The lives of young children depend on you. At all times, business enterprising people have sought not only succeed, but also to leave their mark on the history of the country. To be remembered for good deeds, to win respect, successful activity of any professional community is first of all understanding and support from friendly unions, participation in joint events and projects. You as a race owner of the country, you are probably concerned about the fate of children who are in a foreign country with their mothers in a way in Syria in the Al-Fawz and Rosh camps. Quoted by the articles of the constitutions. Article 37. The first, in the Kyrgyz Republic, national customs and traditions that do not infringe on human rights and freedoms are supported by the state. The second, respect for elders' care for family and friends is responsibility of everyone. Previously, we wrote more than 20 papers on this issue for returning of children for camps. We understand that this takes up a lot of invaluable working time, but the lives of young children are at stake and they are little children who need your help. And today, when our country relies on mutual trust, it is difficult to find holy cause more necessary than helping young children and girls from families who ask for your help. I am also quoted by the Constitution of the Kyrgyz Republic. Article 36. The first, the family is the foundation of society. Family, paternity, motherhood, and childhood as a subject of concern of the entire society and are primarily protected by law. The second, every child has the right to the standard of living necessary for their physical, mental, spiritual, moral, and social development. The third, each parent or other person is responsible for ensuring the living conditions necessary for the child's development, raising a child within their abilities and financial capabilities. And the first, the principle of ensuring the best interest of the child is enforced in the Kyrgyz Republic. Of course, your main goal is the stability and development of your state.
You can be sure that every child smile will give your moral satisfaction from your difficult work and your endeavors and efforts. After all, every citizen and child who is in a foreign country deserves to be happy in the near future, which you will give them. We fully support your President's policy. After all, this year is declared the Year of Children Protection. Protect our children and grandchildren. Please return them to their homeland because they are citizens of our country, and children should be with their mothers. Mr. Muhammadkali Dushekevich, please accept our request. Return as the executive power of our republic, our children and grandchildren. If you fulfill the request, you will be happy. You who are in a difficult situation and their children to return and grow up in their own country and become worthy citizens of our Kyrgyz Republic. Саламатсыздарбы, чоңгандар. Элек көйгөнүн колунан силерге рахмат. Ушинтип биздин акыбалыбызга күйүп бишип, ушул бүйөкатынан түшүнүп аткан Кыргызстан элдердин баарына көбүнө рахматын айтат элем. Эмне дейбиз? Биздикинде проблема жок го дейм. Азыр дүйнө жүзү боюнча эле канча бала кеткен, канча балдар бүт, келиндер, кыздар кичинекей ошол жерде отурушат, лагерлерде. Бүт алдоо жолу менен, асырын алдоо жолу менен алданып кетишкендер. Көп алдангандар да, айгагандар. Эми бу жерден ата-энелер 120 ошодон ашкан ата-энелер балдары менен эсептегенде бир 300-400, 500-төй Кыргызстан жаранып турат, мен билишимче. Например, сен кайрылуу эле келе атабыз, бүт жакка кайрылдык. Билбейм, кимге кайрылабыз, анткени көп эле Казакстан жакта айтпай эле коелук, баарыңыздар эле билесиздер. Кызыгып жүрүп эметкендер болсо 5-6 жол ошол операцияга алып чыкты болот. Казактар макей. А жерде жалаң биз суанып атабыз, бу жерден жанакы кыздарыбыз менен ушулар кичинекей балдары 5 жашка чейин. Ошол эле алып кетпей деп, эркектер жөнүндө мен сөз айткан эмесмин, айта албайм. Алар жөнүндө бүт алар алдоо жол менен биздин кыздар чакырып алышкан, например, айерге. Баарын билип туруп, наразычылык бар да, эмне чыгарат биздин жарандар деген. Биз жана кичинекей балдар и жанакы кыздарыбыз, энелерин алып келгенге биз жаңында 2 жылдан бери сурам келет атабыз. Эми эмнени айтайын? Айда лагерде кыйын. Азыр данный момент 2 лагерде Кыргызстан. Роуч и Колдей лагерде да. Эми кар жаада эрге недавно. Тоңуп минус 3-4 градус. Бизге билем апкелебиз деп иштер жүрүп атат деп атат. Биз ишенгенбиз биздин өкмөт башчыларына, органдарыбызга, ишенем, бу жерден эми президентине буйругу дейм. Эме Сооронбай Жээнбековичтенчи урматтуу. Агадан 1-2-3-4 жолу ушундай кабарлардан айттырдык, сөйлөйбүз, жеткиришти го өкмөттө ошо жакындай приближенный адамдары. Жеткирген жок, ошо жеткире албайбыз, үнүстүчү просто. Ал деле иман жолунда жүргөн 5 мал намаз окуйт, жубайын деле көрүп атабыз, жолуп салынып, иман жолунда жүргөн деп жакшы эле угуп атабыз. Атамбаев Нуаны, например, көңүл бурган эмес, буга совсем алар кереги жок деген, ага бүт ата-эне наразы болгон да, в общем. Эмне дейбиз? Ошо сөз тагылган уже суранып отурабыз, ипскилер кечиктирип эле жатат. Казакстан алып келди, мына 5-6 рейс кылып. Алар казактар балдарын да алып келди, түрмөдө отурган Сириядан чыгарып. Алар келип срок алып камалышты өздөрү, жазосун алып жа. Өзбекстан алып келди. Тажикстан алып келди бир жол, дагы план кылып атышат. Мен тиякта кыздарыбыз менен сүйлөшүп турабыз да. Азербайжан алып келген жатат. Россия, Чечня алып келген. Эми билбейм, биз тилер деле эмне күнөөлөр бар, күнөөлөр болсо, следствие деген бар да бу жерде. За туура эмес чегарадан өтүп кеткен эле күнөөсү болсо, кимне алган бу жерде органдар прекрасно билет, жооп беришет бери келгенде, ошол барган кыздарыбыз, например. Мына могу кичинекей балдар көрүп атасыңар, эми тоңуп баары тоңуп айерден өлүп калгандан кимисин алып келет, бизге андай нерсенин кереги жок, например, андан көрүп. Наш республика бизге айтса болот эле, алып келебиз или алып келбейбиз, лучше или отказали. Айла жок, башка жолдорду иштейт элек. Туурабы, я? Башкаларга чыгат элек.
Казакстандан суранат элек, Өзбекстандан суранабыз бир жотса. Расмий. Или каяктан, Америкадан суранабыз, билбейм кимден суранабыз. Эгерде кыргыз жарандарын, кыргыздар эч жерге тыштабай, той биз кыргызбыз деп ушундай эмечет, а биздин, я сколько знаю, чоңдорубуз кресло талашып эле өздөрүнүн проблемаларын коркуп отурат данный момент. Эми эң биринчи көйгөйлүү нерсе могу биздики го дейм. Бу жерден бүт алдоо жолдор менен кеткен, ар кандай ата-энелердин кыздары кеткен, ар кандай жол менен окуу жолу деп алданган явный фактор бар да бу жерде. Тияктан боевой действие турганда айта албайчы алар. А азыр бу жерге лагерге келгенде свободно сүйлөшөт да, биз менен сүйлөшөбүз. Эптеп катып телефондон эптеп жашын чыгышат. Ошол маалда бүт мен көп нерсесин билген бүт ачыгын айтып берип атат. Бу жерге келгенде бүт айтып бересиңер деп атам. Эгерде биз бак эмебизди мойнубузга алдырып кечирип коюңуз, адашпырбыз, алданып деп отурат, биз деле сөйлөшүп турабыз да. Эгерде жок, тияктан өздөрүнүн немелерин айтып отурса, тияктын идеясынчы, мен давно отказал бы, кыздарыма ушул жерде. Давно отказал бы. Бүт ошо жолунда деп отурушат да. Бу жерде ойлойм, күйүп бышап аткан ата-эненин баары эле только кыздарына ишенип, ошон үчүн чуркап, ошентип мону суранып атканыбыз, жалдырып атканыбыз ошо биздин. А так тияктын жолунда болсо биз давно кереги жок дейт, рахмат деп. Бу жерде өз кичинекей балдарды чоңойтуп турабыз мынакей 5-6 жылдан бери. Бизде ар кандай ата-эне бар го дейм, биз жырганынан карышканда да көйрө күйүүсүнө чыгып кеткен экен, чыкырышып Турциядан жолдор менен, кээ бирөө болсо окуп деп алдап киргизип салган, кээ бирөө мынакей энелери кетип чыга албай отурат. Өздөрү ошо чыгарбай отурган жана байбектер адашкан жана попутный мусулман деп кой мен алардычы. Полный ошо айдын күйөөлөрүн баары өлгөн. Бу жерде келинчектер менен, той жанакы кыздарыбыз менен, энелери менен балдары. Буларды эми билбейм эмне күнөө. Бизкилер коркуп дейт, Кыргызстандан комментарий окупас, коркушат экен, келсе эмне террорист деп. Булар террорист жактан мен лично кыздарыбыз чыгып көрүнүп билем. Бир андай ишке барган жок. Барды 5 жылдан бери, бирин артынан бири төрөдү, аякта отурат экен, кийлер күйөөлөрү. Билбейм, мен согушка барып атышты го дейм, аяк баргандан кийин согуш деп барышты. Үйдө отурган, төрөгөн баланы карап отурган. Жалаң бомбёжкада эмне деген жерди көрүшкөн жок. 5 шаардан, 5 жанакы жардыруу нерселерден качып чыгып, эптеп лагерге чыктылар, келгиле границага Турция менен Сириянын дейбиз, курдтардын колуна. Хорошо, Ирактын түрмөсүнө чыккан жок, аяк проблема. Сирийский властька түшпөй, эптеп 18 саат жол, көчө, эмне деген эмеден өтүп эптеп жетишет лагерге биздин айткан суу. Эми могу границада эле турат, 5 километр разница. Сириянын ичинде да өтсө эле Турция, хотя биз суранып элек могу, эмелерди жеткире алабыз билбейм, жеткире албайбызбы? Турцияга чыгап туруш, Турциянын лагерине калып койсо, бияка депортировать этип атат элек, таза эле биздикилер алып жетпей атса. Ошо дагы эмне айтат элем? Ошондой биздин суранычыбыз, эми жетип койсуздар. Ошо суранычыбыз. Бир кызыңызбы? Кеткен. Менин 2 кызым кеткен. Жаштары канчада? Азыр эми 22-23 чыгып калды, onun 7 жаштан кеткен. Экөө окуу жайына деп кетип алданып, явно эми көп нерсесин каза айтып отурушат, эми келгенде өздөрү жооп беришет бейде. Эмне болуп кеткен, ким эмне кылган, баарын айта албайбыз эмне болгон. Артынан мамасы кетет, энеси алып келем деп. Суранышат. Как суранганда, алып келем деп болбой туруп алат. Жанагы жерде Кыргызстандын жигиттери суранган. Апа 20 күнгө баары жакшы. Кыздарым айтпайт, күйөөсү айтат именно. Мен күйөөсү менен урушуп, жакшы сүйлөшпөй койгом. Потому что эки кыздан алдап ушундай жол менен, Турциядан мындай эме жол менен киришкенде, алар насилие жол менен киришкен, окубай Египетке окуган башкан. Кетишмек через Турция. Сириянын каякта экенин билишмес например. Дагы Ысыккөл, Бишкекке келишкен болуш керек. Ошо энеси барам деп алып келем деп, алып калат чыга албай. Чарба коюшат, байбекке. Мындай айтканда. Жолда жок болуп калат. Ошол жерде боюнда болуп кеткен. 2-3 ай, 2 айдан атканда ошо келинчек. Ошол жерден төрөйт. Төрөп анын чайын деп түк чыга албайт, кое беришпейт. Анан эптеп кийин жанакылар өлгөндөн кийин мен күйөөлөрүнөн да суранган, койруп койгула. Алардан эмне күнөө баарыңар өлөсүңөр. Чарып койгула алар деп канча суранып, канча айттым. Эми алар укпаган же өздөрү деле коркушап алат деле. Алар деле аяктан кандай демеде экен, тиги жолго түшүп алышкан айда эркектери. Эптеп алар өлгөндөн кийин чыгып, качып чыгып, азыр границада турат. Турция менен Сириянын курдтардын лагеринде, курдтардын колунда да. Курдтар айтып атат, азырчы сүйлөшүп турабыз да. Кыргызстан запрос бербей атат дептир. Запрос берип, жараналарды канат деп алып кетти десе, пожалуйста деп турат. 1000 деген, 50-60 миң деген бүт дүйнөнүн эмелер жарандар турат. Сирийский беженцтер, иранский бүт беженцтер отурат да эзечи. Анан бу жерде биздики мынакей 120 дейбит жата. Балдары менен экен, аларды эми бир самолет барса эми кай этапына алып келсе деле биз ата-энелер суранып отурбайлыкпы.
Bak özübүз берге бизде тийин психологиясын деле тигисин деле өзүбүзчүлөрдү үйрөтүп, өзүбүз эле багып алат элек. Үкмөттөн деле мен суранбайт элем, мен билбейм. Биздин өкмөттөрдөн эле үй эме здание таап бериле, психологдор таап бериле, реабилитационный центр депчи өзүбүз эле карап жүрөбүз. Деген эметтет менен эле отурабыз. Лишь алып келип берсе, бияктан полиция органдар карай берсин. Дин эмне кылды эртең? Эмне күнөө кылды? Жооп берсин өздөрү келген чөйрө барабыз дагы. Курттар алып кетилет деп айтат экен, алар издеп айтатчы. Эмне силердин өлкөңөр мынакей келбейт, кетти дептир. Текшерип карап коюшат, келет кетет. А что не забирай? Вы, значит, им не нужны. Деп как хочешь издевай. Кыйын, шарт очень кыйын. Сөз менен айтып түшүнө албайм го дейм. Ошол эле кечип коңуздар, так рахмат, туура маалымат берип, туура түшүнүп санабыз. Пресс-конференциянын катышуучулары могу жерде 120дан ашык артынан келип отурабыз. Ушул кыздарыбыз, балдарыбыз ар кандай алдаануу жолу менен кетти. Ушул кыздарыбыз мына астында сүрөттө көрүп турасыздар. Ош жерге барып кандай террорист кыла алат? Ушулар үйөлөрүнүн арты менен алданып кетти. Ош жерде балдар менен азыр оор адамчыдагыз акыбалда турушат. Палаткада 1 жылдан ашты. Мына 1 жылдан ашты, ар бир мамлекет алып кетти, ар бир мамлекет алып кетти. Биздин Кыргызстан кечиримде калып болобуз. Урматтуу Сооронбай Шарифович, ушул балдарыбыз, неберелерибиз мына эртең менен эле неберем сүйлөдү. Энеке кандайсыз? Бизди Кыргызстан алып кетип бекен, Сооронбай Шарипов атабыз алып кетип бекен деп суранып атат экен неберелерибиз. Сиздерден суранабыз, ушул кыздарыбызды ош жерге ар кандай курчуктарга көрсөтүп таштабай, биздин жарандарда башка мамлекеттер алып келип атат го, алып келип бериңиздерди суранабыз. Алып келип бериңиздер. Кимиңиз кетти, ошону тактаганга ат жөнүңүздү айтып койсуңуз. Ат жөнүңүздү Айтпайм. Эн аталардын аты. 120дан ашат. Ана кимдериңиз жакындарыңыз? Кызым кетти, кызым отурат. Канча небереңиз бар? 2 неберем. Бед основной кыздар кеткен да келди. Кыздар, суранып атабыз бул жерде кыздарыбыз, балдар менен, келиндерибиз, балдар менен ошону кандай, ар кандай комментарийлер жазып атышат. Адам баласынын башына кыйынчылык келбейин, эч ким түшүнбөйт. Биздин жүрөгүбүздүн ооруган, биздин үнүбүздү ким угат? Сооронбай Шарипович укпаганда ким угат? Биздин балдарыбызды кайтып беришиңиздерди суранабыз. Балдарыбыз жаман кортукта отурат. Өлүм житимге учурап атышат азыр. Палаткада. Девочки, вот можно, да, очень коротко, и я думаю, что время уже ограничено. Бияқты сөйлеп қойсаңызшы, же? Так, вот Наш не двигается, назад. Өлдөн кетти же, Оштон бүт республикадан келди да самолет. Ата 120 барып бияка кире алган жокпуз. Ата бар дайын любой жакка суранганда. Митинг карасак, митингге чыкпай эле болот, мындай эле жол менен өтөлүп деп ушинтип эле келе атабыз. Ушундай эле болот деп митингде кереги жок, мындай маалдар. Биз 1 жылдан бери жүрүп жатабыз. Кызым айткандай, кактаган жерден кирбеген текшүү болгон жок. Бирок үмүттөн өспөйт да, үмүт адамды намазга чакырат, намазга жылдат, эртеңки жашооңду ойлонтуп. Мен ойлойм, президент Бишкектен энелерди коргоо, балдарды коргоо деп эсептеген жок. Ал демек биздин үнүбүз жеткен, бирок кандай бир тоскоолдуктар менен балдарды тап келе албай атат го деп мен ички сезимим ушундай ойду туюндуруп турат азыр. Сизге рахмат, ушул кызды энелерди коргоо, балдарды коргоо деп эсептегениңиз. Ушул балдар сиздин бир гана чечимиңиз менен кармалып турат. Тезирээк, эртерээк ушул чечимди кабыл алсаңыз деген тилегимди айтып кетет элем. Бардык ата-энелердин атынан бул жерге келе албаган ата-энелер бар. Гүлсара Асанова деген бар, апасы инсульт болуп азыр келе албай калды. Дагы бирөө бар, жумушунан бошой албай келе албай калды. Көпчүлүк ошо кызмат абалдарынан бошой албай келе албай калышты.
биздин кыргыз эли башынан уютку жараткан өзү колдогон рухы ыйык бийик адамдардан болсо ошо бийик адамдардан боюнча калышыбыз керек. Башка мамлекеттерге биз кызың болбошубуз керек. Биздин эле мамлекет жаңылган жок да. Мына интернеттен көрүп атасыздар, 82 мамлекеттен барды. Бул Американын саясаты экени бардыгына эле белгилүү болду да. Эмне үчүн эми биз өзүбүздүн жарандарыбызды ал жакта кармап турушубуз керек. Рахмат. Мен дагы бир официалдык түрдө эме кылып коеюнчу. Бизде башынан аягына чейин айтпадыкпы 137 антенна бар депчи. Азыркы учурда WhatsApp'ка голосовой менен келиптир. Улуттук коргоо органдарынан, СМБдан 10-чу отделден телефон чалып, ошол жака барбагыла. Эгерде барсаңар, аябай катуу нерсе болуп кетиши ыктымал депчи. Бул эми правоохранительный органдардан же болбосо СМБ жактан мындай туура эмес маалыматтар келген жок деп ойлойм. Эми кимдерден официально ушундай бирөө эметсе дагы ошо официалдуу түрдүү мындай ошо пресс конференциядан кайрылып кетким келет да. Ошол кимдер коркутуп атса, кимдер үркүтүп атса, телефон эмелер менен чыгып, ошолорду таап берип, жазалап берериңерди суранам. Анткени коррупция кайсы жерде жатат? Вымогательство, жанагы коркутуп силер террористтин эне атасы экенсиңер, террористтин үй бүлөсү экенсиңер дегендер көп чыгып атат. Ошон үчүн бизде мындай айтканда милиция меня бережет деген эме бар да, правила бар да. Бизге тактык менен, актык менен иштеген органдар керек. Национальная безопасность СМБ деген биздин өзүбүздүн ушу улуттук эмебизди сактап калыш керек. Ошон үчүн мен ойлойм, оборотни, погоня пайда болгон окшойт, коркутуу, үркүтүүлөр болуп атат. Бирок биз деген эл эткөйгө коомдук бирикме до конца барабыз. Азыр ошону иликтеп дагы ошо кат маалымат катары, кайрылуу катары да жазабыз. Ошол рахмат. Биякта ата-энелердин көбү азыр мына неме толкунданып, мына телефондон азыр келди, ошол угуп алып неме болуп атат. Шоке. Кандай болсун? Assalomu alaykum. Hurmatli So'ronbay Sharipovich. Men Eletköy qo'mondonlik birikmen müchasiman, Chүй oblast, Pantoq rayonidan. Bolam Sadıqaliyev Amangeldi Sarg'ulbekovich. Bir jag'dan, ikkinchi jag'dan mening qarindoshim Sadıqaliyev Asel aldanуу жолу менен Сирияда Алхор деген лагерде жатат. Азыркы кезде мен көптөлө көңүл бурчу эмесмин. Анан январь айында байланышып, байке кандай жакшысы деп связга чыкты. Анан кийин баары жакшы, бизде шүгүр дедим. Анан байкеде бийлап, бизде жакшы болбой жатат. Бизде мачода байке суукта, палаткада жашаш кыйын болуп жатат деп айткандан кийин эми бир тууганымдын менин жанымдын бир мүчөсү экенин мен сездим. Анан кийин бир тууган ушундай болуп атканда ата-энелер, бул ата-энелер кандай болуп жатат экенин мен сезип жатам. Анан биз Кыргызстандын жараны болгондон кийин, биз кыргыз эли болгондон кийин эмне үчүн бири-бирибизге жардам бербейбиз? Урматтуу Сооронбай Шарипович, биз деген баарыбыз бир тууганбызбы, бир тууган эмеспизби? Баарыбыз тең бир тууганбыз го. Кыргыз элинин балдарыбыз го бизче. Муну наристелерде эмне күнөө? Муну кыздарыбызда эмне күнөө? Мисалы, кыздарыбыз деген күйөөлөрүн ээрчип кеткен, кыздарыбыз менин карындашым билбей да калган, ал каяка баратканынчы. Кайнатасы чакырган эмеге бизнесмен болчу. Дубайга келбе деп. Күйөө балам менен даже карындашым билген да жок каяка бараткандарын чала. Биз жашнага узатып, эртең келем деп. Мен кечирип коюңуздар, бирок мен азыр тынчсызданып, күнү түнү ыйлап атам менчи. Бир тууган деген мен жанымдын бир бөлүгү да. Андан кийин муну ата-энелерди энени түшүнбөйсүздөр. Мына Чыңгыз айтмады, акылдуу адам болгон экен. Бул адам деген Акбаранын көз жашын чыгарып, кино чыгарганда мен мындай деп көп деле маани берген эмесмин. Бирок азыркы кезде мен ошо Акбаранын
ордунда болуп жатабыз бизчи. Азыр деген ал Акбаранын балдарын алып барып базарбай саткан кезде Акбара кандай эне деген бала үчүн эмнеге дайын экенин бул Чыңгыз Айтматов ошол жерден чагылдырып берген. Азыркы кезде биз балдарыбыз ошол жакта жардам сурап ыйлап жатса, адашып калган болсо, эгер алар кыздарыбыз террорист болсо, аларды жөн коймок эмес, алар тирүү болмок эмес ушул кезге чейин. Урматтуу Сооронбай Шарипович, биз мен биз элек көйгөй коомдук бириктимге рахмат айтып кетем. Ушундай кыздарыбыз бар экен Кыргызстанда. Кайдыгер карап алган, кыргыз элине, кыргыздын кыздарына кайдыгер карап алган ушундай эжелерибиз, ушундай кыздарыбыз бар экен. Кандай жерлерде болсо да, чет өлкөлөрдө кыргыздын кыздары, кыргызымдын жигити экен, кыргызымдын балдары экен деп ошол жерде бири-бирине каралашып, чет өлкөдө бири-бирине каралашып оокат кылышат. Азыркы кезде биз болсок, биздин атка минерлер эмнеге ушул мисалы кыргыздын атка минерлер кыргыз элим үчүн, кыргыз жерим үчүн деп ошол жакка аттанып, кыргыздын жигиттери илгертен биздин кыргыз ата бабаларыбыз намаз окуган, биздин Манас атабыздан намаз окуган, биздин ата намаз окуганда, анан кийин ошол кезде азыр Кыргыздын кайсы жерин барбаңыздар, нике кыйылып, жаназа окулуп жатат. Бул деген биз мусулманбыз дегенди билгизип атат. Биз кыргыз эли, биз мусулманбыз. Биз деген өзүбүздүн кыздарыбыздын намысын башка элдерге төбөлөтпөшүбүз керек. Биз деген намыстуу болушубуз керек. Биз кыргыз эли деген кыргыз эли кыздарын төбөлөтпөшүбүз керек. Биз намыстуу болушубуз керек. Кыргыздын жерин эч ким төбөлөбөш керек. Анан кийин ушул кезде мен түшүнбөй жатам. Ушундай бир жылдан бери жүгүрүп жүрөт мына ата-энелер, бир жылдан бери ыйлап жатышат. Уктоо уйкудан калышты бул ата-энелер, ыйлап жатышат. Бала деген кыйын. Бала деген муну жыргал жашоодо бир күн ооруп калса, энени көргүлө, бала ооруп турганда түнү менен ыйлап чыгат экен. Анан кийин тетинде жерде кыздарыбыз ыйлап, биз алданып калдык, биз ачка болуп атабыз, биз кыштын суугунда үшүп атабыз, ойлоп атабыз десе, эне кандай болот ошол кезде? Анан кийин могу кыздарыбыз террорист болуп, курал кармап, эч кимди өлтүргөн эмес, Кыргыздын законун да бузган жок булар. Мен сөз берем, булар келсе, эгерде мен ушул Кыргыздын кыздары, Кыргыздын балдары үчүн мени алмашам десе, ошол жака мен ушул балдарым үчүн туруп берет элем, Кыргыздын кыздары, балдары үчүнчү. Ошол урматтуу президент, жардам бериңиз тез арада, ар бир минутубуз эсептелүү, ар бир күнүбүз эсептелүү. Суранам мен. Азыр мен ушунчалык эркин кетип, азыр калтылдап да калдым. Ушул карындашым үйүнөн уккандан кийинчи. Ошол урматтуу президент, сиздин программаңызга биз колдойбуз, сизге рахмат айтабыз ушул. Амангелди мырзадан кийин эмен айтып берейин. Негизгиси биз ошо резолюцияда кабыл алганда бүт факторлордун баарысын обозначить эткенбиз. Бу жакта пункт менен журналисттерге жана ошондой эле ким кызгат ошолорго бүт электрондуу вариантте биз каттарыбызды да баарын тең эме кылып беребиз. Андан тышкары мен ушул бир жылдын ичинде бир гана ой уктатпайт да мени. 15, 16, 17 жаштагы кыздар бул биздин мамлекеттен кантип чыгып кеткен. Эгерде менин кызым, например, мен бир туугандарым деле жок, же таанышым, же алыскы тууганым деле жок ошол жака кеткендерденчи. Ошо 15 жаштагы кызды мисалы үчүн ата-энесинин, энесинин уруксаты жок кантип алып кетсе болот. Анан ар биринин ошол кетип баратканда, Турциядан өтүп атканда дагы алардын айдиси бар экен да. Анан көбүнчөсүндө азыр Германиядан чыгып атат биздин ID паспорттар. Ошондой эле Өзбекстандан чыгып атат, Россиядан чыгып атат деп соцсеттерде аябай катуу талкуу болуп атат. Андан тышкары ушу заставадан кантип өтүп кетти, границадан кантип өтүп кетти деген суроолор мени ушул күнгө чейин уктатпайт да.
Ошол үчүн мен Сооронбай Шариповичтен чоң өтүнүч катары, сураныч катары ушул президент болгондон бери 2018-жылдан баштап ушу коррупция менен, жемкорлук менен күрөшүп, жана ошондой эле көп тапшырмаларды берип, Совбезде да ушул коопсуздук кеңеште да ушул нерсе талкууланып келатат. Коррупция менен күрөшүү деген. Ушул нерседе коррупция, чоң коррупция жатат окшойт да. Ошол үчүн бул балдар келип, кыздар келгенде чоң нерселер ачылат окшойт да. Балким ошол балдардын келиши менен, ошол кыздардын оосу ачылышы менен чоң чиновниктер балким баштары кетет. Балким ошо заинтересован үчүн алып келдирбей атат деген бизде уже эмелер пайда боло баштады. Ошондуктан Элет көйгөй коомдук бирикменин атынан сүйлөгүм келет. Эгерде жакын арада ушу коррупция балким бардыр же кандайдыр бир ушу чечимдерге келип, кандайдыр бир саясий чечимдерге келбесе, кыргыз элинин эми сөзүн 28 жылдан бери укпагандыктан кандай ситуациялар болуп атат биз көрүп атабыз. Биз акцияга чыгабыз. 1 жыл эме кылганбыз, мындай айтканда өзүбүздү кармадык. Ушу региондорду өнүктүрүү, цифровизация жана балдардын коргоо жылы болуп атканы биз ачык акцияга чыгабыз. Ата-энелерге поддержкага 137, мына азыр мен силерге даже официально түрдө айтып кеттим. Бул жактан 10-чу отдел тараптан коркутуу үркүтүүлөр пайда болуптур. Конституция боюнча эч кимди коркутканга, үркүткөнгө эч кимдин акысы жок. 100 000 деп вымогать эткенге эч кимдин акысы жок. Жаңы кодекс боюнча протокол следствия болмоюнча эч кимдин акысы жок. Ар бир ата-эне керек болсо ата балага жооп бере билген заман болгондон кийин ар бир киши өзүнүн кылган ишине жооп бериш керек. Эгерде эртеңки күнү ошол мамлекетте калып калган балдар бирөө, мисалы үчүн бир эненин балдары төртөө тең каза болуп калгыдай болсо, ал эне кандай болот өзүңөр деле түшүнөт болушуңар керек. Мен ойлойм, бул биздин мамлекеттин бүтүндүгүнө, улуттун баалуулугуна жана үй бүлөлүк баалуулуктарга катуу шек келет. Башка мамлекеттер дагы ушундай өздөрүнүн жарандарын алып кете алган жок деген сөзгө да калышыбыз ыктымал. Бирок калатташыбыз керек эгерде келбей калгыдай болсо. Анан жанагы 1 жаштан баштап 5 жашка чейин балдардын өлүмү бизди уктатпайт болуш керек. Мен ойлойм, эгерде келсе ошолор патриот мекенчил катары энелери дагы ушундай бир жакшы балдарды тарбиялап өстүрөт болуш керек. Анткени самолет учуп келсе эле Кыргызстан дешет экен. Кыргызстандан самолет учуп келди деп. Биздин официальный ошол Сооронбай Шарипович алып кетет дейт экен. Бул мен эне катары айтып атам, мен эч ким кеткен эмес, бирок ушу балдар билбейм за что балдарга 1 жаштан 8 жашка чейин 8 жашта балдарды эркек баланы зордуктап коюп атат дейт. 11 жаштагы кызды зордуктап күйөөгө тийишиң керек деп алып кетип атат дейт. Элестет, мен деле кызымды ушинтип алып кетип атса, мен деле кызымды ушинтип тагдырын талкалап атса, бул кандай болот? Ошондуктан Мухаммедкалый Дүйшекевич азыркы учурда Разаков кетти. Межведомственный комиссияда азыр ким эйлик кылат, ким башкарат билбейбиз, бирок азыр өзүңүз эле калдыңыз окшойт. Эгерде ушу мен өзүмдүн укуктуу, моралдык укугум менен суранып кетем, мен эч качан мындай аябай таасирленген эмесмин. Мен 7 апрелде жаракат алгам. Мен моралдык укугум бар. Мен талап кылам. Ушу 400гө жакын балдарды алып келгиле. Эмне биз Казакстандан, Өзбекстандан, Тажикстандан келбизби? Канчалаган көз жаштар болуп атат. Мамлекеттин ичинде канчалаган жакыр үйлөр бар. Эмне үчүн биз башка мамлекеттердей болуп жашай албайбыз? Эмне үчүн биз өркүндөп өсө албайбыз? Биз ишенчтиктин артында эле жүрүп
жасап берет, кылып берет деп. Үйүндө наны жок адамдар бар азыр. Энелери жылан айлатып, жыланын тапишкеси жок, школдорго жибербеген балдар бар. Барлык жерде биз дуандар менен иштеп атабыз. Социалдык абал боюнча акимдер разрешение бербейт экен. Бизде деген акча жетпейт. Кыркып коюлган деп жаңы постановлениялар чыккан, токтомдор чыккан, жана соцпособиялар боюнча аларга да берилбейт экен. Эмне үчүн биз ушунча неме абалга келдик? Ошон үчүн мен Сооронбай Шарипович сизден суранам. Башка гражданский активисттер деп силер кабыл алат экенсиңер. Бизди болсо мындай кабыл албайт экенсиңер. Бирок биз деген ак үйгө же көк үйгө тансык эмеспиз. Биз балдарыбызды жооп кеңешке же болбосо башка органдарга эч качан орноштуруп келген эмеспиз. Өзүбүздүн личный корыстный целихте өзүбүздүн акыбалыбызды пайдаланып келген эмеспиз. Биз мамлекет үчүн, мамлекеттин бүтүндүгү үчүн эртеңки күнү ошол балдар азыркы күнү алып келбесек 5 жылдан кийин ким болуп келет? Артыбыздан келип бычак сайса эмне болот? Ошону ойлонушубуз керек. Бүгүнкү күн менен жашабашыбыз керек. Аларды алып келгенден кийин ошол тарбиялап алышыбыз керек. Ошол уксаңар да уктуңар, мына 1 жылдан бери какылдап сайрап келатабыз. Элдин үнү негизи эле эч жака жетпей калганы билинип атат.